Өлкөдөгү ири өнөр жай ишканалардын баш сабында турган Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын жамааты 13-14 сентябрь күндөрү кесиптик майрамын белгилешти. 13 сентябрь спорттун эр таймаш кулатуу түрү боюнча эл аралык турнир өттү. Ага Чеченистан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн жалпысынан 50ден ашык спортчулар катышты. Бул Кочкарда өтүп аткан түздөн түз себеби бул Кыргыз-Нефтегаздын тиешеси бар. Анткени чындап келгенде жетекчиси Рашид акебиз бул өзү көптөгөн спортчуларды колдоп жаткан кезеги болуп атат. Ал эми негизги иш-чара 14 сентябрда стадионго толуп турган 10 миңдеген адамдардын катышуусунда белгиленди. Жумушунда өзгөчөлөнгөн бир топ кызматкерлер мамлекеттик сыйлыктар жана өкмөттүн, мүлктүү башкаруу фондунун жана башка ишканалардын ардак грамоталары менен сыйланышты. Мирзахметов Азимжан Кабылжанович. Планыбыз 115 тонна дедик. Бирок мына жылы 140 миңден кем бербейбиз. Азыр бүгүнкү күндө уже 8 айлыктын 86 миң тонна өндүрдүк. Дагы алдыбызда 4 ай бар. Азыр 9-10, 11, 12 ай бар. 4 ай бар. Ошонун эсебинен биз азыр расчетубуз боюнча 140 миң тоннага чыгабыз. Кудай берсин. Ишинде 50 жылдан бери именно газовый скважина, газ буруп бетилген эмес да. Азыр бизде 4 күн болду башталды, жаңы газовый скважина казып атабыз. Эгер Кудай буйрса бул жаңы газовый скважина чыгып калса, бул Вески, Жалал абад, даже Ошко чейин биз Жалал абад, Майлы суу, Кочкарада бар айылдарды камтыйбыз. 2,5 миңден ашу коллектив бар да. Эми аларга мен көңүлүн көтөрүшүбүз керекпиз. Биздин максат, руководителдин максаты ошол. Элдин, коллективдин көңүлүн көтөрсөк, коллектив жакшы иштеп берет. Бул майрамда нефтчилер сыяктуу эле шаардыктар жана коноктор да өзгөчө күтүшөт. Анткени мыкты жасалган сахна алдында кыргыз эстрада жылдыздарынын гала концерти уюштурулган. Кыргыз нефтегаз коомунун мамлекеттин оңолуп кетишине дагы бир жакшылыктар менен далилдерин көрсөтүп атат. Мен ойлойм, эгерде баардык коомдор ушундай баягы аракетте, ушундай маанайда иштеп, ушундай эмгек результаттарын, жыйынтыктарын көрсөтүп турса, нефть жана газ өндүрүү өтө оор жана татаал иш. Силер өз иштериңиздерди терең билип, өтө кылдаттык менен иш алып барып, күнү түнү адыр тоолор арасында эмгектенип келесиздер. Адал эмгегиңиздер өлкөнүн экономикасына чоң салымы бар. Барыңдар дагы бир жолу сыймыктуу майраңыздар менен куттуктайм. Кыргыз-Нефтегаз компаниясы бүгүнкү күнү Кыргыз мамлекетине эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири. Элге, мамлекетке чоң салым кошуп келаткан компания.